3 bölüm. Biz ал жерден бурулуп Башанга бет алдык. Башан падышасы Ок өз эли менен Эдрейдин жанында бизге каршы согуш ачты. Ошондо Теңир мага: "Андан коркпо, анткени аны бүт эли жери менен кошо сенин колуңа салып берем. Сен Кешпондо жашаган Амор падышасы Сихонду кандай кылсаң, аны да ошондой кыласың" деди. Анан Кудай Теңирибиз Башан падышасы Окту бардык эли менен биздин колубузга салып берди. Биз алардын эч кимисин тирүү калтырбай кырып салдык. Biz ошол учурда анын бардык шаарларын басып алдык. Алардын биз басып албаган бир да шаары калган жок. 60 шаарды, аргоптуктардын бүт аймагын, Башан падышасы Октун падышачылыгын басып алдык. Бул шаарлардын бардыгы бийик дубалдар менен курчалган, дарбазалары бекем кулпулар менен бекитилген шаарлар экен. Булардан сырткары дубал менен курчалбаган көптөгөн шаарларды басып алдык. Кешпон падышасы Сихондун бүт шаарларын талкалап, эркектерин, аялдарын, балдарын кырып салгандай, аларды да талкалап, элин кырып салдык. Ал эми алардын шаарларындагы мал мүлкүн олжолоп алдык. Биз ошол учурда Аморлук эки падышанын колунан Ярдандын берки өзүндөгү Арнон суусунан Хермон тоосуна чейинки жерлерди тартып алдык. Сидондуктар Хермонду Сирион дешет, Аморлуктар болсо аны Сенир дешет. Түздүктөгү бардык шаарларды, бүткүл Гилат жерин, Салха менен Эдрейге чейинки бүткүл Башан жерин, Башан падышасы Огдун шаарларынын бардыгын басып алдык. Репалктардын ичинен Башан падышасы Ог гана калды. Анын жаткан орду темирден, ал азыр Амондуктар жашаган Рабеде турат. Эркектердин чыканагы менен ченегенде анын узундугу 9 чыканак, туурасы 4 чыканак. Biz ошол учурда Арнон суусунун жээгиндеги Ароерден тартып, Гилат тоолоруна чейинки шаарларды басып алдык. Гилат тоосунун жарымын шаарлары менен Рубейн, Гат урууларына бердим. Ал эми Гилаттын калган жарымын Ок падышачылык кылган бүт Башан жериндеги Аргоп аймагын Менашенин жарым уруусуна бердим. Менашенин уулу Жайыр, Гешур менен Маак чегине чейин жаткан бүткүл Аргоп аймагын басып алып, Башан аймагын өз аты менен Жайыр кыштактары деп атады. Ал азырда ушундай аталат. Махирге мен Гилатты бердим. Ал эми Рубейн менен Гат уруусуна, Гилаттан Арнон суусуна чейин, Арнондон Амон уулдарынын чегарасы болгон Жабок суусуна чейин бердим. Ошондой эле Кинереттен тартып чыгышты карай кеткен Пизги тоосунун этегинде жаткан Туздуу деңизге чейинки түздүктү жана батыш чегарасы болуп эсептелген Ярданды бердим. Мен ошол учурда силерге мындай буйрук бергем: Кудай Теңириңер ушул жерлерди бүт бойдон силердин энчиңерге берди. Согушка жараганыңардын баары куралданып, бир тууганыңар болгон Исраил уулдарынын алдында жөнөгүлө. Теңир силерге берген тынчтыкты бир туугандарыңарга да бермейинче, жана алар Кудай Теңириңер берип жаткан Ярдандын аркы өзүндөгү жерлерди ээлеп алышмайынча, аялдарыңар, балдарыңар, малыңар гана мен берген шаарларда калышсын. Ээлеп алышкандан кийин гана ар бириңер мен берген өз энчиңерге кайтып келесиңер. Ошол учурда Жашияга да мындай осуят бергем: Кудай Теңириңер ушул эки падышаны эмне кылганын өз көзүң менен көрдүң. Теңир сен басып өтө турган падышачылыктарды да ошондой кылат. Алардан коркпогула, анткени силердин Кудай Теңириңер силер үчүн өзү күрөшөт. Мен ошол учурда Теңирге мындай деп сыйынгам: О эгедер Теңирим, сен өз кулуңа өзүңдүн улуулугуң менен күчтүү колуңду көрсөтө баштадың, анткени асманда да, жерде да сен кылган иштерди кыла ала турган, сенин кудуретиңди көрсөтө ала турган Кудай жок. Мени Ярдандын аркы өзүнө өткөрүп, жер соорусун, эң кооз тоону жана Лебанонду көрсөт. Бирок Теңир силердин айыңардан мага каарданып, мени укпай мага мындай деди: Болду, жетишет, мындан ары мага ал тууралуу айтпа. Пизги тоосунун чокусуна чыгып, деңиз жака, түндүккө, түштүккө, чыгышка көз чаптырып, өз көзүң менен көрүп ал, анткени сен мына бул Ярдандан ары өтпөйсүң. Жашияга акыл насаат айтып, дем күч берип бекемде, анткени ал элди жетектеп, сен көз чаптырып көрө турган жерди аларга энчилеп бөлүп берет. Ошентип биз Бейт-Пейордун каршысындагы өрөөнгө келип токтодук. 84 забур. Ырчылар тобунун башчысына Корактын уулдарынын забуру. Теңир, өз жериңе ырайым кылдың, Жакыпты туткундан бошоттуң, өз элиңдин мыйзамсыз иштерин кечирдиң, анын бүт күнөөлөрүн жаап салдың, өз ачууңду тыйдың, катаал каарыңды башка жака бурдуң, бизди кайра калыбыбызга келтир, куткаруучу Кудайыбыз, бизге каарданганыңды токтот. Чын эле сен бизге түбөлүккө каардана бересиңби? Өзүңдүн каарыңды укумдан тукумга уланта бересиңби? Өз элиңди өзүң менен кубантыш үчүн сен бизди кайрадан тирилтпей коесуңбу?
Бизге өз ырайымыңды көрсөт Теңирим, бизди куткар. Кудай Теңирдин эмне айтаарын угайын. Ал өз элине өзүнүн тандап алгандарына тынчтык берет. Бирок алар кайрадан акылсыз жолго түшүп кетишпесе экен. Кудайдын даңкы биздин жерде жашаш үчүн андан корккондорго анын куткаруусу ушунчалык жакын. Райым менен чындык жолугушат, акыйкат менен тынчтык өбүшөт. Чындык жерден чыгат, акыйкат асмандан түшөт. Теңир береке берет, ошондо жерибиз өз жемишин берет. Акыйкаттык анын алдында барат жана анын буттарына жол даярдайт. 31 бөлүм. Мисирликтердин аттарынын көптүгүнө үмүт кылып, майдан арабаларынын көптүгүнө таянып, атчандарынын күчүнө ишенип, Мисирге жардам сурап бара жаткандарга кайгы. Алар Исраэлдин ыйыгына үмүттөнүшкөн жок. Теңирге жардам сурап кайрылышкан жок. Бирок Теңир акылман, мүшкүл салат, өзүнүн сөзүн ишке ашырбай койбойт. Мыйзамсыздардын үйүнө, мыйзамсыз иштерди кылгандардын жардамына каршы чыгат. Мисирликтер Кудай эмес, адамдар, аттары рух эмес, эт. Теңир колун сунганда коргоочу мүдүрүлөт, коргонуучу кулайт. Баары бирге өлүшөт. Анткени мага Теңир мындай деп айтты: өзүнүн олжоосунун үстүндө ырылдаган арстан, жаш арстан, өзүнө каршы көптөгөн койчулар кыйкырса да, алардын кыйкырыгынан солк этпейт. Алар көп болсо да өзүнүн олжоосун бербейт. Ошол сыңары Себайот Теңир да Сион тоосу үчүн, анын адырлары үчүн салгылашканы түшүп келет. Канаттуулар балапанын коргогондой, Себайот Теңир Иерусалимди коргойт. Теңир аны коргойт, куткарат, аяйт, сактап калат. Исраил уулдары, кимдин алдында ушунчалык көп күнөөгө батсаңар, ошонун өзүнө кайрылгыла. Ошол күнү ар бир адам өзүнүн күмүш кудайларын, алтын кудайларын ыргытат. Аларды өз колуңар менен жасап, күнөөгө баткансыңар. Ашур адамдын кылычынан өлбөйт, аны адамдын кылычы кырбайт. Ал кылычтан качып кутулат, анын уландары салык ордуна кетет. Корконунан өз сепилинин жанынан өтө качат, туудан анын төрөлөрүнүн үрөйү чат дейт. Оту Сиондо, очогу Иерусалимде болгон Теңир. Ыйык элчи жакан алган аян. 1 бөлүм. Бул Иса Машаяктын аяны. Жакында эмне болорун өзүнүн кулдарына көрсөтүү үчүн Кудай ага ушул аянды берди. Кудай бул аянды өзүнүн периштеси аркылуу өзүнүн кулу Жаканга көрсөттү. Жакан болсо Кудайдын сөзүн, Иса Машаяктын күбөлөндүрүүсүн жана өзүнүн көргөндөрүн күбөлөндүрдү. Ушул пайгамбарчылыктарды окугандар жана уккандар, ошондой эле аянда жазылганды кармангандар бактылуу, анткени убакыт жакындап калды. Асиядагы 7 жыйынга Жакан мындай деп жазат: азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан Кудай, анын тактысынын алдында турган 7 рух, ошондой эле ишенимдүү күбө, өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген, жер үстүндөгү падышалардын падышасы болгон Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Бизди сүйгөндүктөн күнөөлөрүбүздү өзүнүн каны менен жууган. Бизди өзүнүн атасы Кудайга таандык падышалар жана ыйык кызмат кылуучулар кылган ал түбөлүккө даңталып, бийлик кыла берсин. Амин. Мына ал булуттар менен келе жатат. Анын баардык көздөр көрөт. Аны найза менен сайгандар да көрүшөт. Жер үстүндөгү баардык элдер анын алдында боздоп ыйлашат. Ооба, ошондой болот. Амин. Азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан баардыгын кармап туруучу Теңир мындай дейт: мен альфамын жана омегамын, башымын жана аягымын. Иса Машаяктын азап чегүүсүнө, падышачылык кылуусуна жана чыдамкайлык көрсөтүүсүнө ортоктош болгон силердин бир тууганыңар мен, Жакан, Кудайдын сөзү үчүн жана Иса Машаяк жөнүндө күбөлөндүргөнүм үчүн Патмос аралында болдум. Теңирдин күнүндө мен рухка толдум. Ошондо мен арка жагымдан сурнайдын үнүндөй болгон катуу үндү уктум. Ал үн мындай деп айтты: мен альфамын жана омегамын, биринчимин жана акыркымын. Эмнени көрүп турсаң, ошону китепке жазып, аны Асиядагы Эфес, Смирна, Пергам, Тиатира, Сардес, Филадельфия жана Лаодикея жыйындарына жибер. Мага сүйлөгөн үн кимдин үні экенин көрөйүн деп артымды карадым. Ошондо мен 7 алтын шамдалды көрдүм. 7 шамдалдын ортосунда адам уулуна окшогон бирөө туруптур. Ал узун кийим кийип, көкүрөгүн алтын кемер менен курчап алыптыр. Анын башы менен чачы ак жүндөй жана кардай аппак, көздөрү оттун жалынындай.
Буттары меште кызып жаркыраган жездей, үнү суулардын шаркыраган үнүндөй эле. Анын оң колунда 7 жылдыз бар экен. Анын оозунан 2 мүздүү кылыч чыгып туруптур. Анын жүзү болсо жаркырап тийип турган күндөй эле. Мен аны көргөндө анын бут алдына өлүк сыяктуу жыгылдым. Ошондо ал менин үстүмө оң колун коюп мындай деди: "Коркпо, мен биринчимин жана акыркымын. Мен тирүүмүн, өлгөн элем, азыр болсо түбөлүккө тирүүмүн. Омин, өлгөндөр жаткан жай менен өлүмдүн ачкычтары менде. Ошондуктан эмнени көрсөң, азыр эмне болуп жатса, мындан кийин эмне боло турган болсо, ошонун баарын жаз. Менин оң колумдагы сен көргөн 7 жылдыздын жана 7 алтын шамдалдын жашыруун сыры мындай: 7 жылдыз 7 жыйындын периштелери. Ал эми сен көргөн 7 шамдал 7 жыйындын өзү.